ушул унаа кырсыктары канчалаган үй бүлөлөрдүн жүрөгүн заркакшатты. Канчалаган перзенттер жетим калды. Канчалаган аялдар жесир калды. Чын, сиздин шашкалактап текеберденген, өзүн назык албаган, токтоо болбогон текебер айдоочулардын айынан эчендеген аялдар жесир, эчендеген перзенттер жетим калды. Ушул шашкалактыктын айынан анткени пайгамбар шашуу бул шайтандан деди. Ал эми шашпоо, токтоолук Allah тараптан бендесине берген эң баалуу, баа жеткис бир мыкты сыпат. Пайгамбардын хадиси бар. Акырын жүр абайлап, таблугу сөзсүз түрдө кылган ниетиңе, койгон максатыңа жетесиң. Акырын жүрсөң алыска барасың деген жол эрежесинде анчам жазуулар көрүп калдым эле. Жол эрежесин бузба. 60 деген жерде 60та жүр. 90 деген жерде 90да жүр. 40 деген жерде 40та жүр. Же болбосо үйүңдөн bir 10 мүнөт эртерээк чык. Бирок шашпай жүр. Шашып жүрүүнүн өзү ал шайтандан кайсы бир кырсыкка учурайт инсан. Кудай сактасын. Чындап айтканда шашкалактоо, тез жүрүү, ылдам жүрүү эчендеген кырсыктарга себеп болду. Жүрөк сыздаткан, эстен кетпеген, үйлөрдү бош калтырып кое турган өтө чоң жоготуулар калып келди.